Мамлекеттик кепилдик программасы Кыргызстандагы ар бир жаранга медициналык жана алдын алуу жардамын алууга өбөлгө түзөт. Анда кыргызстандыктарга көрсөтүлүүчү медициналык санитардык жардамдын кепилденген көлөмү, түрлөрү жана шарттары аныкталат. Мамлекеттик кепилдик программасы ар бир медициналык мекемелерде көзгө көрүнө жерде жазылып турушу шарт. Талапка ылайык мындай жазуулар Жалал Абад шаарындагы үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда жана ФАПтарда бар. Жалал Абад шаарынын тургундарына 5 орун менен бекер дары-дармектер алынат, ооруканаларга кандай жаткырылганда канча сом төлөнөт, кайсы дарылар бекер алынат, кандай жардамдарды алса болот үй бүлөлүк дарыгерлер топторунан, ошол боюнча кеңири жазылган. Ушундан протоколдук тапшырма бериңиздер. Ар бир больницада сайтында дагы, больницанын өзүнүн кире беришинде дагы кайсы кызмат көрсөтүү бекер. Ушунун баарын жазып бериңиз. Наркоз өкмөттүн эсебинен, операция мындай, моорекинин баары өкмөттүн эсебинен. Ошо мындан тышкарысы бөлөгү болсо, анда барып өзүңөр сатып келгиле деген нерсени жазабасаңыз, кайсылары биздин эсебибизден ато жана 37 миллиард сом берип атабыз, кимге берип атабыз, эч кимден мындай көп жакшы түшүнүгү жок болуп атат да. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров саламаттыкты сактоо министрине ар бир ооруканага акысыз көрсөтүлүүчү кызматтардын тизмесин илүүнү тапшырды. Анын негизинде милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Жалал Абаддагы башкармалыгында үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун жетекчилери менен чогулуш өткөрүлдү. Мында мамлекеттик кепилдик программаларын илип, калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү маселелери талкууланды. Калкка мындай жеткиликтүү кылып, кыргыз тилинде же болбосо ошо окула турган кылып, бирдей мазмунда, бирдей тамгасы, бирдей размерде ошо окуй турган ар бир бейтап же болбосо бизге кайрылган жарандарга түшүнүктүү түрдө дагы бир жолу тактап билели деп сүйлөштүк. Бардыгы эле калкка бериле турган маалыматтар ошол илинген ошо маалыматтар менен биргеликте ар бир медициналык кызматкер тарабынан дагы берилүүсү зарыл. ММК фонду чогулуштун жүрүшүндө ооруканаларга илине турган жазуулардын дизайнын иштеп чыкмай болду. Ошондой эле бардык жетекчилерге бир жума ичинде жазууларды тиешелүү жайларга илүү тапшырылды. Бардык саламаттык сактоо мекемелери менен ошо бир жумалык мөөнөттө ошол протоколдук тапшырманы аткаруу боюнча милдеттенмелерди алды. Ошол бир жума мөөнөттөн аяктагандан кийин биз тараптан массалык маалымат каражаттары менен кошо буюрса мониторингке чыгып, ошол жерлеринде кайсы деңгээлде, кандай деңгээлде аткаруу боюнча мониторингке чыгуу пландаштырылды. 2006 жылдан тарта республикада мамлекеттик кепилдиктер программасы иштейт. Ал акысыз же жеңилдетилген шартта көрсөтүлүүчү медициналык жардамдын түрлөрүн аныктайт. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.